Ата-эне. Эмнени көзөмөл кылтабыз биз? Эмнелерди көзөмөл кылабыз? Курсагы тойду, тарбиясын, дагы эмнелерди болушу мүмкүн? сабактарын үстүртөн эле сурап коюш. Азамат бар. Ал эми бул мугалим, Билими. Мугалим менен байланышканда сиздер эмнелерди сурайсыздар? Билимди. Кандай жүрүм турумуна. Биринчи бүгүн сабакка келдиби дейбиз. Барбай да. Анан эмне кандай окуду? Ал эми баладан эмнени сурайсыздар? тапшырмаңды аткардыңбы, тапшырма берилдиби, Кандай сабак болду? кайсы сабактарың болду, Китепти көбүрөөк окуду. Канча баа Бүгүнкү алды? күнүң кандай өттү? Эмнелерди үйрөндүң, Азаматтар? Демек көрдүңүздөрбү? Ата-эне, мугалим, бала менен биз жакындан биримдикте байланышсак, биздин балдарыбыз кандай учат? Тең, канат тең. Бийикке учат экен. Демек, тоолорду, зоолорду ашып, алар ийгиликке жетиши мүмкүн. Бир гана бул жерде көбүнчө айылда эмне болушу мүмкүн? Бир гана мугалим эле канатын каккылай берет, мугалим ата-эне болот, мугалим жакын досу болот, мугалим жанагы сырдашчысы болот. Ата-энеде эч кандай эмне болот? Көзөмөл жок. Реакция жок. Чогулушка чакырса келбейт, тойлордон бошобойт, же болбосо Кассадан башка нерселерден бошобойт, үй жумуштардан бошобошу мүмкүн. Ошондуктан айылдын балдары көбүнчө эмне болуп калышы мүмкүн? Артта калышы мүмкүн, Көп мына алаңга жол айылдан башталат дейт. Демек, убагында тарбия, билимди алганда, ушул ата-энебиз дагы биргеликте канаттарын жайып каккыласа, демек биздин балдарыбыз мыкты деңгээлдеги инсандар болуп жетишет. Демек, биздин алдыңкы улуу инсандарыбыз эмне үчүн мыкты инсандар болгон? Демек, Туура алардын тарбия берген. ата-энеси мыкты инсандар болгон. Аларга убагында тарбия берген, билим берген, туурабы? Демек, ошол ийгиликке жетиш үчүн алардын ата-энеси, мугалими жакындан жардам беришкен. Ошондуктан биз бул жерде көбүнчө көзөмөл кылганыбыз үчүн биздин балдарыбыз жакшы окуйт, туурабы? Россияда, Менин азыр бир турган инимдин баласы окуйт, ар жумада мыкты окуучу болот. Ар чейректе мыкты окуучу болот. Себеби алар көзөмөл кылат. А мен айылдагы эжемдин баласын, кыздарын салыштырам. Андай болбойт. Себеби ал иши менен жүрөт, көзөмөл кылбайт, күндөлүгүн текшербейт, сурабайт. Ошондуктан алардын анын кызынын ийгилиги жогору даражада эмес. Демек, көрдүңүздөр, демек, эки канаттагы тең каккыласа биздин балдарыбыз бийикке учат экен. Демек, ошол көзөмөл жогору деңгээлде болуш керек экен. Агайыбыздын көрүп турганыңыздардай мугалим, ата-эне, бала. Бул жерде дагы бүгүн биздин темабыз дагы ошол үй-бүлө тарбиясында балдардын жаш бирок өзгөчөлүктөрү деп атаганбыз. Демек, балдарыбыз бийикке учуу үчүн биз дайыма биримдикте мугалим менен, мектеп менен, ата-эне, бала менен дайыма тыгыз байланышта болушубуз керек экен. Чоң рахмат.